кыргыз тили үчүн 9 ай камалып кеткен да. Китеп боюнча, кыргыз тили боюнча абага 2 жолу түшүп чыккан. Сорбонна университетинин сыртында бир жакшы сөз жазып турат дейт. Сенин мээң жок болсо Сорбонна сага мээ салып бербейт деп. Келечек биздин колубузда, келечек жаштардын колунда. Бизде мыйзам бар, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам. Бул конституциялык мыйзам. Жөнөкөй мыйзамдардан бийик турат. Мыйзам боюнча бизде биринчи кыргыз тилин жазыш керек. Андан алдына же оң жагына көбөлүк кичинекей болуп орус тилинде жазылса болот. Эми бул кыргыз тилин өнүктүрүүгө сөзсүз түрдө жаштар жардам берет деп ойлойм. Колхоз, мырк, айылдык деген сөздөрдү ушундай аташат. Мен эч бир жерден бир улутты атабайм, бир улутты жек көргөн, мен ар бир улутту жакшы көрөм. Ал, бар, ыр, жак, жаз деген сөздөр канчалык көп болсо, ошол тил байыркы тилдерге кирет. Кыргыз тил ар дайым өнүгө турган тил, ошон үчүн биз кыргыз тилди колдонушубуз керек. Айтбек, сен аябай орой тиесиң, анан катуу тиесиң, мындайсың. Сылыраак болуш керек, сылыраак айтыш керек депчи. Эми ушу сылыраак айтып келат деп жабып жашып отуруп, осы жылдан бери ушул акыбалга келбедик. Бул агайыбыз кыргыз тили үчүн ушундай күйгөн, кыргыз тили үчүн 9 ай камалып кеткен да. Бул деген демек, бул тамаша катары, бирок кыргыз тили үчүн күйгөн да. Куликовду наоборот өзүн камата коюн деген инсан ушул мырзага бир катыраак кол чабуулар койсунчу. Керек болсо азыр Куликовго барып соода кылсаңыздар, биринчи саламатсызбы деп жооп берип, андан соң здравствуйте дейт. Рахмат. Бир катыраак дагы кол чабууга азык. Микрофон сизде берилет. Чоң рахмат барыңыздарга. Арыбаңыздар жаштар, бул жерде агайлар. Мен өзүм бир аз тааныштыра кетейин. Мен атым Айтбек, жөнүм Орозбеков. Буга чейин ушу кыргыз тил жөнүндө долбоорлорду алып барып жүргөн. Анан ушу бул жакты тамада айтып кеткенде, албак жок айтып кеткенде, буга чейин ушу китеп боюнча, кыргыз тил боюнча абага 2 жолу түшүп чыккан. Анын баарын атабыз. Анан мен азыр алдыда сүйлөй турган ушу бир аз кыргыз тили жөнүндө, анан китеп жөнүндө сүйлөп берейин да, жарым саат убактыбыз бар экен. Андыктан бул жерде жакшы келечек жаштары деген уюм жакшы уюштуруптур. Келечек биздин колубузда, келечек жаштардын колунда. Айрыкча бул жерде аял зат көбүрөөк экен. Менимче келечек ушу аял заттарды көп чакырышат. Бирок коркунуч жок, сиздерде, сөзсүз сиздерде эркек бала төрөйсүздөр, алар аралашсыздар. Келечек ар эркектердин колунда. Мен тил боюнча баштайын. Бирок ага биз ушу жаштар келечектеги биз кыргыз улуту бул нерсеге эч качан жол бербешибиз керек. Жоголуп кетпешине. Бирок эми биз кандай жолду курабыз кыргыз тил жоголуп кетпеш үчүн? Азыр биз бул жерде бизде бир аябай жаман адат калыптанып калган, аябай жаман адат. Бул баягы бир орусча сүйлөгөн адамдар аябай акылдуу көрүп, анан орусчаны бир аз аралаштырып сүйлөсө, ошол акылдуу, билимдүү, ушул кыйын деген жаман бир мээбизге бир жаман нерсе калыптанып калган. Ушул нерседен арылышыбыз керек. Анан мен буга чейин кыргыз тил боюнча 2 жыл кетип атат. Бул мен көчөдө көрүнөк жарнактарды, ашканалардагы, тамактануучу коомдук жайлардагы жанагы аш тизмек, тамак тизмектери мээңдеш. Ошолордун баарын кыргызча болсун деп долбоор жүргүзүп келген. Биздин жыйынтыгыбыз жакшы, Кудайга шүгүр, көп тамактануучу жайлар, көрүнөк жарнактар көчөлөрдүн баары кыргыз тилинде өтүп. Бизде мыйзам бар, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам. Бул конституциялык мыйзам. Жөнөкөй мыйзамдардан бийик турат. Баш мыйзамдык мыйзам. Бизде бул жерде бар. Мыйзамда так жазылып турат. Мамлекеттик тил кыргыз тили. Расмий тилден чоңураак, бөлүм чоңураак болуп жазылсын жана биринчи турсун деп. Мыйзам боюнча бизде биринчи кыргыз тилин жазыш керек. Андан алдына же оң жагына көбөлүк кичинекей болуп орус тилинде жазылса болот. Ошондо мыйзамдуу болот. Биринчи ошондуктан кыргыз тили ар дайым чоң жазыш керек жана биринчи жер үстүндө жазылып туруш керек. Ошол нерсени баарыбыз билиш керек. Бул мыйзамдын чыкканына көп жыл болду. Бирок биз эми баарыбыз мыйзам окуйбуз, баарыбыз юрист эмеспиз. Бирок ошону мен баягы жаштарга негизи эле коомчулукка жайылтып коеюн деген максатта ана ушул иш менен чыккан. Мен
ар кандай жолдошулар болуп ушундай иштер болуп кетти. Эми ал нерсеге деле мен эч качан капаланбайм, эч качан токтобойм. Бул мен экинчи жолу сотко 9 айдан бери жылып келатат, 10-чу ай келатат. Анан соттон акталып дагы ишимди баштайм. Алдыда дагы жакшы ниеттер бар. Эми бул кыргыз тилин өнүктүрүүгө сөзсүз түрдө жаштар жардам берет деп ойлойм. Силердин салымачымын жаштардын. Айрыкча биздин менин көрүүчүлөрүмдө көбүнчөсү колдогондор азыркы жаштар. Кыргыз тилин колдоп, бизди колдоп жүргөндөр жаштар. Ошондуктан мен жаштарга айтарым, ар бир күнүмдүк сүйлөп аткан сөзүбүздө биз эч качан башка тилди кошпой, аралаштырбай, бир ашкылдайын чыгарбай, нукура кыргыз тилинде сүйлөсөк, кыргыз тил ар дайым сакталып калат. Бизде азыр бардык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздардын баары кыргыз тилинде өтүп атат. Биздин президентибиз оондо барып кыргызча сүйлөп атат. Биздин дагы министрлер, премьер-министрлер баары айтып атат, кыргыз тилинде болсун бардык нерсе. Кыргызстанда жашап аткандан кийин кыргыз тилин үйрөнгүлө деп атат. Эми кээ бирлер айтышат, баягы улутчул, дагы бир нерсе деген сөздөрдү баягы мен көрүп калгам эми ал сөздү. Улутчул дагы колхоз, мырк, айылдык деген сөздөрдү ушундай аташат. Анан баягы күйгөнүмө мен айттым эле. Ошентип айтып аткандар келгилечи, дебатка чакырайын мен силерди. Сүйлөшөлү. Ким биз билимдүү, айылдыктар билимдүү, биз колхозбуз, силер кимсиңер? Көрөлү десем эч кимси келген жок. Эми алар менен да сүйлөшө турган учур келет сөзсүз. Анан ошондуктан мен ар дайым ушу кыргыз тили өнүксүн деп жүрөм, жашасын кыргыз эли деп жүрөм, бирок мен эч бир жерден бир улутту атабайм, бир улутту жек көрбөйм. Мен ар бир улутту жакшы көрөм. Ар бир улутту сыйлайм, тилин сыйлайм, динин сыйлайм. Ошондуктан бизде азыр баягы марайымы улуттаралык кастык козупту деген беренени коюшкан. Мен ал менен эч качан макул эмесмин. Мен эч качан бирөөнүн улуттун же динин же ата жотосун асылып андай айбанчылыктарга барган эмесмин. Ошондуктан жаман улут жок, жаман адам бар деп айтат го. Ошондуктан дайыма мен кыргыз тилин биринчиге коюп келем. Өзүмдүн негизи кесибим боюнча кыргыз тилчи эмесмин. Бирок кыргыз тилин жакшы көрөм. Кесибим боюнча мен юристмин, мугалиммин. Биринчи кесибим боюнча курушчулук, бирок мен кыргыз тилчи эмесмин. Көп айтсам кыргыз тилчи жок, мен кыргыз тилчи эмесмин. Болгону кыргыз тилине болгон мамилем жакшы. Өзүм айылда чоңойгом, кыргыз мектепте окугам. Анан кийин ушундай кыйынчылыктар бизде да болуп калды. Баягы силерде деле башкаларда өтүлсө керек. Бишкекке келип шаарга окуганда көп жерде чоң окуу жайлар болсо орус тилинде. Мындай кыйынчылык мен да башкан өткөн. Биз орус тилин түшүнбөй барып, кыска мөөнөттө курстардан барып окудук. Айлан кеткенде түндөсү эч ким айтпай отуруп орусча китептерди окуйсуң. Эми ошондой үйрөндүм. Бирок кийин акыры келип намысыңа келет экенсиң да. Эмнеге? Биздин мамлекетибиз бар болсо, өзүбүздүн кепибиз бар болсо, өзүбүздүн туубуз барса, өзүбүздүн тилибиз болсо, эмнеге биз башка тилде окушубуз керек? Эмнеге кыргыз тилинде окубайбыз? Мисалга, биздин кыргыз тили аябай мындай ушундай сөзгө чоркокпу мисалга. Жок, биздин кыргыз тили аябай сөзгө бай. Сөзгө бай. Мисалга, орус тилине караганда биздин кыргыз тили сөзгө бай. Мисалга келсек, мисалга орус тилинде аялын жеркелеткенде бир ашып кетсе бир 4-5 барат, же 3. Любимая да, нерсеси бар ушундай. А кыргыздар, эркектер аял затын эмне деп кунатабайт мисалга? Ар бирин жаш менен келинчегим, жубайым, байбичем, бул жагы бир 30-40га чейин барат. Анан ошондуктан биздин кыргыз тил дүйнөдөгү тилдердин, түрк тилдеринин эң бай тили. Мен бул тил боюнча көп китептерди окудум. Мисалга, бул лингвистиканын мыйзамы боюнча мындай деп айтат. Байыркы тилдерге кайсы тилдер кирет дегенде, бир муунду кыска сөздөр. Ал, бар, ыр, жак, жаз деген сөздөр канчалык көп болсо, ошол тил байыркы тилдерге кирет. Анан бизде андай сөздөр сөзсүз көп. Мисалга, бизде баш 3 там болсо, орустарда 5 там, Анан ошондуктан биздики кыргыз тил ар дайым өнүгө турган тил. Ошон үчүн биз кыргыз тилди колдонушубуз керек. Кыргыз тилди эч качан унутпашыбыз керек. Күнүмдүк жашообузда сүйлөп атканда бала чакабыз менен, ата-энебиз менен дегеле бул жерде мугалимдер көп сүйлөшүп атканда эч качан мен силерден сурагандарым башка тилди аралашпай сүйлөңүздөр. Эгер бир жерде орус тилди сүйлөй турган муктаждык болсо, анда ал жерден барып сөзсүз түрдө
орыс тілде сөйлей беріш керек. Bir tilde aralashtirmay, biz kichinega elmiz. Biz bir tilde aralashtirsak, biz jönөle singib ketemiz bir жерге. Чоң элдерге. Айланабызда чоң державалар бар бизде. Бул да ошон үчүн биз биринчи улутту сактап калыш үчүн биз тилди сактап калышыбыз керек. Анан бизде азыр Кыргызстанда ар кандай кинолор тартылып атат. Кинолорду карап отурсаң деле, мисалга жалаң эле жана күнүмдүк сөздөрүндө колдонуп атат. Короче, анан тигинде мындай бир прикинь деген сөздөрдү кошот. Күнүмдүк тил ошондон аралашып кетет. Биз кинону көргөндө, массалык маалыматтарын көргөндө сөз тилибиз адашат, биз да ошого көнөбүз. Ошондуктан талапты биз коюшубуз керек. Мен өзүм эне тилимде сүйлөп, кыргыз тилинде сүйлөп. Мен эч кимди атабайм, бирок мыйзам бар бизде. Мыйзамдуу түрдө гана талап кылсак, бул кыргыз тилинин. Биздин мисалга кыргыз тилин кабыл алганыбызга биз 1989 жылы 20 сентябрда кабыл алганбыз. 37 жыл болду. 37 жылдан бери биздин кыргыз тили өнүккөн жок, кайра артына кетип атат. Биз ар кандай сөздөрдү кошуп алдык. 37 жыл деген эмне деген жыл? Анан кийинлер айтып калат мага баягы айтпек сен аябай орой тиесиң, анан катуу тиесиң, мындайсың. Сылыгыраак болуш керек, сылыгыраак айтыш керек депчи. Эми ушу сылыгыраак айтып келат деп жабып жашып отуруп 30 жылдан бери ушул акыбалга келбедик. Анан акыры келип татуураак айтыш керек экен да. Талапты коюш керек экен. Буга чейин биз сунуштап келдик. Сүйлөп койгула, мыйзам бар деп эч ким уккан жок. Ошондуктан биз талапты коюш керек. Мыйзамды сактагыла. Биздин өлкөдө, биздин мамлекетте жашап атасыңар, мыйзамды сактагыла деш керек. Биз кыргыздар бирөөнүн кулу эмеспиз. Биздин өзүбүздүн тилибиз бар, биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Ошондуктан баягы айрыкча биздин эркек балдар, бизде намустуу балдар аябай азайып баратат. Чынында бар, намустуу балдар көп аябай бизде. Ар дайым калпак кийип жүргөн, ар дайым кыргыз тилин сыйлап жүргөн балдар бар. Көбүбүз бир шөптүрөп эле бир не деп коет, жана шөптүрөп эле ушундурган бирөө болуп да. Бирөө башыбыздан башып отса деле отурабыз. Мен мисалга баягы бир окуямды айтып кетейин, бир кино көрдүм, жанагы неме деген кино чыкты, көрдүм? Некрофил. 46 түн деп кийин кыргызча кошту. Некрофил деген, некрофилия деген бул жанагы өлгөн мүрсөгө коюлган аял затын сүйрөп чыгып зордуктайт. Бул Кыргызстанда болгон окуя. Кинодо ошол некрофил деген кинодо жазылып турат. Болгон окуянын негизинде тартылган кино деп туруп, ошол жерде Михаил Николаевич Баланчаев деп улуттуу орус болгон окуянын негизинде 89 жыл биздин Кыргызстанда болгон. Сүрөтүн дагы орустун сүрөтүн да койду. Эми бул жакта ошол кинону кыргыздар тарткан, ролду кыргыз жигит аткарып жүрөт. Башына калпак кийип алып жана көрдөн сүрөт чыгып барат. Зордуктан. Эми бизде ар кандай кылмыштар болуп калат. Бирок качан кыргыздын эркектери ошондой айбанчылыкка барат эле. Качан өлгөн кызды алып чыгып зордуктат эле. Ошондуктан мен ушул кинону тарткан балдарды көрсөм, мен кийин көрүп калдым кинотеатрда. Мен ошондо көрүп калсам, мен бетине түкүрүп таштамакмын. Не деген намыс жок. Ошо актер кантип аткарды бул кинону намыс жок, кыргыз балдар. Неге туура эле кылды го деп ойлойсуң? Кантип болгон окуянын негизинде, туруңуз. Болгон окуянын негизинде. Бизде эмне болгон деп тартышпайбы? Бизде эмне орус улутунда бир актер чыкпайбы? Ошону аткара турган. Сөзсүз ошону кыргыз бала аткарыш керек беле, калпакты кийип алып. Тапса болот да. Кандай дейсиз? Эми ошону өзүнүн Анан ошондуктан ар кандай жактан эле келип биздин намысыбызды тебелеп атат. Биз кичинекей болбогон нерселерди чынында байкабай калат экенбиз. Биз ошондуктан байкап, ар дайым кыргыз тилин сактап, кыргыз тилинде сүйлөп, ар бирөөбүз мекенчил болуп, патриот болуп, чоңойсок кийинки жаштарга сөзсүз биз Кыргызстанды жакшы, нукура кыргыз тилинде сүйлөгөн мамлекет катары кийинки жаштарга сөз өткөзүп беребиз деген ниеттемин. Ошондуктан бул жерде отурган жалпы жаштар, мен силерден суранарым, ар дайым кайсы жерге барсаңар кыргыз тилинде китептерди окугула, кыргыз тилинде кинолорду көргүлө, кыргыз тилинде бири менен бири байланышканда, баарлашканда сөз нукура кыргыз тилинде
байланыш кылат деп сиздерден суранам. Анан эми биз Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн, кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн, деги эле мамлекетибизди өнүктүрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эң биринчиден билим бизге. Ар дайым китеп менен дос болушубуз керек. Китеп окушубуз керек. Мисалга жанагы бизде Мамбетхан Ибраев деген агайыбыздын китеби бар. Эмне үчүн китеп окушубуз керек деген. Ошол жерде жазылып турат, мисалга китеп окуунун пайдаларын бир жердечи. Мисалга дейт, пайдалары. Bir adam bir кесиптин жакшы бир мыкты айтысы болом десе дейт, ошол кесипке тиешелүү 5 бөлүмдүү китеп окуса, ал кесиптин эң мыкты айтысы болуп чыгат болот. Эми бизде азыр бир куруучу же бир тиш доктор, мен ишенбейм ушундай бөлүмдүү китепти 5 окуганына. Өзүнүн кесибине тиешелүү. Аз аябай. Бизде окуса бул журналистика тармагында окушу мүмкүн. Мугалимдер окушу мүмкүн, бирок калгандары окубайт. Ошондуктан биз китеп менен ар дайым дос болушубуз керек. Күндө китеп окушубуз керек. Китептин дагы бир пайдасы ошол китепте жазылып жүрөт. Мен бул китепти ар дайым окуп турам, тез-тезден бир айда бир, 2 айда бир. Адам дейт, ар бир адам төрөлгөндө ичинде бир шырк менен төрөлөт, ичинде бир өнөр менен. Бирок ал өнөр адамдын өзүнө билинбейт. Эч качан билинбейт. Адам канчалык китепке жакын болуп, китепти канчалык көп окуп баштаганда, анан адамдын ичинде өзү эмнеге шыктуу экени адамдын өзүнө көрүнөт дейт. Ошондуктан көп адамдар бизде өмүр бою китеп окубай, өмүр бою өзү эмнеге шыктуу экенин билбей, бирөөгө жалданма болуп, ар кандай жашоо менен жашап өтүп кетет. Ошондуктан айрыкча бул жерде жаштар, силер китепти көбүрөөк окусуңар, силер эмнеге шыктуусуңар. Силерден ар кандай жакшы кесиптер чыгышы мүмкүн. Ошондуктан китепти учурунда көбүрөөк окуш керек. Менин сунушум. Анан бул жерде баягы бизде буйрук Куран китебинде дагы биринчи түшкөн буйрук Икра. Оку. Биздин ата-бабаларыбыз айтып жүрөт муну. Ульянов Ленин айтканда. Жок, бул биринчи Курандагы түшкөн бизге буйрук. Оку деген. Бул менимче жөндөн жөн түшпөйт, оку деп. А эмнеге жаша деп түшкөн? Мисалы оку деп түшпөдү. Билим ал, оку, ошонун баарында. Ошондуктан жаштар силерге кааларым, ар дайым окула. Жана эле бул жакта агайыбыздын кызы айтып кетпедиби? Сорбонна университети жөнүндө. Сорбонна университетинин сыртында бир жакшы сөз жазылып турат дейт. Сенин мээң жок болсо Сорбонна сага мээ салып бербейт деп. Ошондуктан бул дүйнөдөгү эң мыкты университеттердин бири Сорбонна. Сыртында ушунча жазылып турат. Сенин мээң жок болсо Сорбонна сага мээ салып бербейт. Ошондуктан өзүбүздү аракет болуш керек ар дайым. Өзүбүз окууга ар дайым аракет кылып турушубуз керек. А биз качан аракет кылып баштаганда анан кийин ошондой билим бизге дагы келет. Менин айтар сөзүм ушул. Эгер суроолор болсо жооп бергенге даярмын. Жаштар. Рахмат, сиздерибиз. Күндө суроо бар, 1-2 суроо болсо. Суроо жок окшойт экен. Бул жактан бар экен. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен сизге суроом, азыркы жаштардын көбү жарым орусча, жарым кыргызча сүйлөйт да. Анан ошол таза кыргызча сүйлөш үчүн азыркы учурда эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Азыркы учурда таза кыргызча сүйлөш үчүн күндө өзүңдүн үстүңдөн иштеш керек, күндө ойлош керек. Мен кайсыл жерден орус тилин кошуп алдым деген сияқты. Мисалга биздин ыкмалар болсун, мен буга чейин 3 ай ошо абакта отургам. СИЗОдо дешет го. Ошол жерде биздин ыкмабыз болчу, ал жерде мыкты саясатчылар, мыкты бир байкелер Кыргызстанга таанымал ошол жерде чогуу отурганбыз. А бизде мындай ыкмалар болчу. Биз эртең турганда жазып койчубуз. Ким бүгүн орусча кошуп сүйлөсө, көп сүйлөсө, ошол тамак жасайт деген. Анан баягы ким бирөө мисалга бирөө дагы дегенде бир деп кошуп кетебиз, кошуп кетип туруп анан акырында барып көбүнчө чынында мен учурмун, да бир саясатчы бар биз менен чогуу калган алуучу. Биз ошол деп менен жүрүбүз. Ким орусчаны көп кошуп жүрсө, 20-30га чейин барып кетет. Кээде меники бир ушундай кошулуп калчу. Ошондуктан эгер чөйрөдө
достор, чөйрөдө же окуу жайда болсо ушундай ыкма менен колдонсоңуздар деп сунуштайм мен негизинде. Анан чөйрөнү алмаштырсаңыздар жакшы нукура кыргызча сүйлөгөн адамдар менен. Башка улуттун тилдери бизге кирип атат деп атасыздар. Ошол эмне себептен кирип атат? Бул биринчи суроо. Жооп берсеңиз, анан экинчи суроо. Бизге кандай кирип атат башка улуттун тилдери? Себеби бул деген пропаганда. Мисалга чоң-чоң державалар, чоң-чоң мамлекеттер өзүлөрүнүн бизге болгон маданиятын, тилин алып келип кадимгидей сиңирет. Эмне аркылуу? Массалык маалымат каражаттары аркылуу, азыркы ютубтар аркылуу бизге жанагы англисче мультфильмдер, орусча мультфильмдер жаш балдарга келген. Мунун баары пропаганда. Алар биз үчүн бизди ойлогондон аябай убакыт өткөзө албай туруп, муну көрүп жатсын деген жок. Мунун баары бизге тилин сиңип атат, маданиятын сиңдирип атат. Ошон үчүн биз азыр мультфильмдерди көргөн балдардын баардыгынын тили англисче чыгат, орусча чыгат. Себеби бизде кыргыз тилинде мультфильмдер аз, бар бирок аз, кинолор аз. Анын баарында болсо орусча аралашкан. Ошондуктан өзүбүз биз дагы пропаганда кылышыбыз керек. Биз өзүбүз жайылтышыбыз керек. Биз да жакшы мультфильмдер тартышыбыз керек, жакшы кинолорду, жакшы тасмаларды. Анан өзүбүз дагы барлашкандарден коомчулукта кыргыз тилинде барлашыбыз керек. Юридикалык билимдерди кыргызча оңой, туура, так бир китептен, кайсы китептен түшүнүп алса болот? Эми негизи юридикалык китептер жакшы юрист болуш үчүн негизи. Мен юриспруденция багыт боюнча өткөм. Эми жакшы юрист болуш үчүн бир эле китепти окуш жетиштүү эмес. Эң биринчи албетте баш мыйзам, конституция. Андан кийин кодекстер, мисалы жазык кодекси, үй бүлөлүк кодекси, жарандык кодекстер. Менимче бир 12-13 жалпы китеп бар. Ошол китептердин баарын менимче окуп чыгыш керек. Эң негизгиси баш мыйзам. Мен ушул суроолорду бергеним себеби кыргыз тилине билсеңиз, биринчи очередде жөн эле пропаганда кылуу эмес, ошол оңой жеткирүүнүн түрлөрүн жазган китептерди жазууну колдошубуз керек. Ошону үгүттөшүбүз керек. Азыр могул жерде студенттердин баары эмнеге орусча үйрөнүп атат? Себеби дегенде булар окуп аткан специальность, ошо кесипти туура, оңой, адамга түшүнүктүү жеткирип бере турган орус тилдүү китеп болуп атат. Ошон үчүн биз айла жок орусча үйрөнүп атабыз. Бизде азыр мен жөн менен бизде кыргызча китептер болду. Ар кандай китептер кыргызча азыр жаңы кодурулуп баштады. Кыргыз тилинде китептер толтура. Сынган кылыч бар, Каныбек бар, Керкел бар, Маркумда үйүнү бар. Нукура кыргыз тилинде жазылган булар. Эч бир кесиптик китептер эми чыгып баштады. Кудай буйрса дагы ооба сөзсүз түрдө эми ал жагынан менимче бул жакта мыкты эжелерибиз бар экен, алар иштеши мүмкүн. Биз дагы колубуздан келген жардамды беребиз. Ооба мамлекеттерден биз талап кылышыбыз керек. Мына биз ошон үчүн кыргыз тилин талап кылышсак, ошондой биз аларга талап барып, андан кийин талап аларга жеткенде мына биз кыргызча чыгарышыбыз керек экен. Алар биз орусчасын окуп отурушак, алар орусчасын чыгарышат. Ошон үчүн талап ар бирибизден башташыбыз керек. Бирөө өлүктүрөт деп отура бербей, ар бирибиз өзүбүздөн гана башташыбыз керек. Рахмат. Акыркы суроо болсун, келгис убакыттарды. Саламатсызбы, Кылбеке? Бизде ошо сиз көтөрүп чыккан Куликовский боюнча аябай мен жанымда достор менен урушуп кеткен элем. Анткени где-то бир жыл мурун бизде ошо Куликовскийден бир окуя болду. Биз Куликовскийде эжеке менен тамактанып отурганда бир эже күйөөсү или баласы мындай бирөө менен кирди. Анан кыргызча соода кылганын сурады. Кыргызча билбейбиз десе, сейчас мы спросим у кого-то, ким кыргызча билсе чакырып келебиз деп койду. Вот ошол кезде дагы биз айттык эле, эмнеге Куликовский Кыргызстандан чыккан, бирок кыргызча тейлөө кылбайт депчи. Вот сиз көтөрүп чыкканда биз аябай сүйүндүк. Биз отуруп биз менен талашып да чыктык. Анан негизи деген азыр бизде айтып атпайлыбы, бүт баардыгы сразу студенттерге орусча депчи. Негизи баланы кайсы тилде сүйлөгөнү, кайсы тилде сүйүшү боюнча анын кичинекей кезинен тарбиялаш керек да. Вот азыр деген биз где-то сентябрдын башында биз садик издеп калдык эжекенин баласына, бирок бала бакча издеп калдык. Бирок Кыргызстандын где-то бир 80%
ошол эме экен, орус тилдүү бала бакча экен. Сиз ушуга кандай карайсыз? Мисалы, кыргыз тилдүү бала бакча болсо, кыргыз тили өнүгөт беле деген суроо да. Рахмат. Буга албетте бизде Кыргызстанда эми баштала баштады. Мен кече күнү бир байкелер менен жолуктум, ошолор кыргыз тилдүү бала бакча издеп жүрүштү, балдарыбызды которобуз ушул жакта деп. Айрыкча биздин акыркы болгон окуялардан кийин биз кыргыз тилине котортобуз деп. Анан эми жаңы эле айтып кеттик, талап бизден болсо, биз кыргыз тилдүү гана бала бакчага беребиз деп тура берсек баары, алар аткарат айнасы жок. Чыгарып алса биз кыргыз тилине бере берсек, алар ушунчалык көбөйө баштайт. Биз канчалык талап кылсак ушуну. Ошон үчүн айтам, ар бир нерсе өзүбүз талап кылсак, өнүгөт Кудай буйрса. Чоң рахмат, аз сөйлейбиз. Ал эми мен бул жака сакта төрүнө келечек жаштар уюмунун жетекчисине микрофон узатайын, келиңиз. Айтбек Оразбеков, бул келечек жаштар уюму тарабынан уюштурулуп жаткан Бир чечим туура багыт аттуу маданий интеллектуалдык кечеге катышып жаштарга өз тажрыйбаңызды бөлүшкөнүңүз үчүн берилет. Сүрөттө. Жендарға тұрып қойсыздар, сүрөттө. Күліп